Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер? Бүгүнкү энелер мектеби боюнча өтүлө турган сабагыбыздын темасы ата-эне болуу бул чоң жоопкерчилик жана балага туура тарбия берүү деген темада сабак өтөбүз. Сабагыбыздын максаты ата-эне бала тарбиялоодо өзүнүн чоң жоопкерчилиги бар экендиги жөнүндө маалымат алышат. Ар бир ата-эне балдарга камкордук жасоонун сырларын үйрөнүшөт. Ошону менен катар эле бала менен баарлашууга убакыт бөлүп, аларга мээримдүү мамиле жасоону үйрөнүшөт. Атанын да, эненин да балдар алдында өз милдеттери, жоопкерчилиги бар. Ата балдарынын тышкы дүйнөгө ишенимдүүлүгүн, ийкемдигин, байланышын калыптандырат. Бекеринен кыргыз эли атаң барда эл тааны, атың барда жер тааны деген эмес. Ал эми эне балдарын мээримдүүлүккө, сүйүүгө болгон керектүүсүн толуктап, ички дүйнөсүн тынчтандырып жана тең салмактуулугун камсыздайт. Көбүнчө ата-эне жумуштан, турмуш тирикчиликтен балдарды тарбиялоого колум бошобойт деп өздөрүн акташат. Бирок балдарынын жанында болуп, машыгууга колу бошобосо да, алардын руханий керектөөсүн байкоосу зарыл. Мына ушул эң маанилүү. Жумушка байланыштуу үй-бүлөдөн алыста болсо да, телефон, кат аркылуу үй-бүлө менен байланышып, окуусу, жашоосу жана жан дүйнөсүнүн абалы менен кызыгып, руханий керектөөсүн билип турса, бул балага дем күч болот. Алар ата-энем алыста же жумуштан колу бошобосо да, менин окуум, жашоомо кызыгат, кам көрөт деп сезип, өзүнүн керектигин, баалуулугун түшүнөт. Ал эми бул түшүнүк бала үчүн өтө маанилүү. Бул түшүнүк аркылуу ата-эне балдарынын жан дүйнөсүнө жакындай алат. Көпчүлүк ата-энелер Россияда, Казакстанда жана башка чет өлкөлөрдө, ал эмес айылдан алыс Бишкекте балдарды багуу үчүн иштеп жүргөн. Азыркы күндөрдө мындай өздөрү алыс болсо да, жан дүйнөсү жакын болуусун түшүнүүгө өзгөчө маанилүү. Турмуш тирикчилик, акча, байлык деп өз балдарына кайдыгер, кош көңүл мамиледе болуп, же балдарга зордук зомбулук менен тарбия берген, сүйүү, мээрим жетишпеген үй-бүлөдө эки түрдүү балдар өсүп чыгат. Биринчиси эч кимге жана эч нерсеге кызыкпаган, окугусу келбеген, көздөрүндө балалык, учкун байкалбаган түнт балдар. Экинчиси эркелетүү, сүйүү, мээримге тойбогон, башкаларга да аны бере албаган, ачуулуу, агрессивдүү балдар. Мындай балдар келечекте өзүнө, жакындарына, өздөрү жашаган коомго зыян келтириши мүмкүн. Ошол үчүн бир дагы ата-эне бала тарбиясына жоопкерчиликсиз мамиле кылууга укугу жок. Башкача айтканда, бала тарбиясына астейдил, чын дилден көңүл буруп, ал үчүн атайын китептерди окуп, билерман адамдардан кеңеш алып, бала тарбиясына өз алдынча изденип, даярданып, көңүл бөлүп турса, толук көңүлүн арнаса, гана келечекке коомго да, ата-энесинин өзүнө да пайдалуу, бактылуу балдар өсүп чыгат. Демек, бала тарбиясы эптеп төрөп, кийиндирип, тойгузуп, айткандарынын баарын алып берүү менен боло турган, өзүнөн өзү жүрө турган маселе эмес. Бул балдардын алдында, коомдун алдында, Кудайдын алдында олуттуу жоопкерчиликтүү маселе. Аны биз ата-энелер ар дайым эсте сактообуз зарыл. Балага туура тарбия берүү боюнча
Turmuştuk sabaklardan bir misal keltireyim. Bir ayılda bir kadırlуу akылман кария жашай турган. Ал балдарды өтө жакшы көргөндүктөн дайыма алар менен ойноп, аларга ар кандай белектерди бере турган. Бирок ал берген оюнчуктар дайыма жука жана өтө назик боло турган. Балдар алар менен көп өтпөй эле ойноп, бат эле сындырып алышчу. Ыйлап келген балдарга кария андан дагы назик оюнчуктарды берүүчү. Канчалык аракет кылышпасын, балдар аларды көп өтпөй эле сындырып алышчу. Бир күнү балдардын ата-энелери карияга мындай деп кайрылышты. Биз сизди абдан сыйлайбыз. Сиз биздин балдарыбызды абдан жакшы көрөсүз. Бирок дайыма аларга назик оюнчуктарды бересиз. Балдар аларды бат эле сындырып алышкандыктан ызаланып ыйлап жатышат. Сиз берген оюнчуктар аябай сонун болгондуктан ойногулары келсе да коркуп ойной албай жатышат деп суроо беришти. Ошондо кария бир аз убакыт өткөндө балдар чоңоюшат. Ошондо бирөө аларга жүрөгүн тартуулай турган учур келет. А мен балдарыңар андай назик кымбат нерсени сындырбай уруна билүүгө азыртан үйрөнүп, кийин жашоодо кыйналышпасын деп жатам, деп жооп кайтарды. Балага туура тарбия берүү, анын тентектиги үчүн жазалоо жана жакшы болуу үчүн сыйлоо гана эмес, бала мүнөт сайын жаңы нерсени үйрөнүп, аны ошол боюнча кабыл алат. Акыл эси, түшүнүгү да, көз карашы да ошого жараша калыптанат. Ошондуктан аларга кичинесинен баштап чоң турмушка карай туура багыт берүү абдан маанилүү. Себеби алар биздин эртеңки келечегибиз. Кээ бир ата-энелер балдары чоң ката кылганда же коомго, адамдарга коркунуч алып келген кылмышка жакындаганда катуу өкүнүп калат. Учурунда бала тарбиясынын жоопкерчилигин сезбегенин түшүнөт. Ошон үчүн мындай абалдын алдын алуу, бала тарбиясына акылмандык, жоопкерчилик менен мамиле кылуу зарыл. Урматтуу ата-энелер, биз ар дайым баланы тарбиялоодо балага туура багыт берип, туура жолго салуу биздин милдетибиз экенин ар бирибиз түшүнсөк. Ошондуктан менин сиздерден өтүнөрүм, балдарга туура тарбия берүүдө чоң ката кетирбейли. Анда көңүл бурганыңыздарга рахмат, саламатта калыңыздар.